Бир кезде троллейбус айдаган айымдарды сейрек кездештирсек, акыркы учурларда айдоочулардын көпчүлүгү айымдар болуп келет. Деги эле сырттан караган адамдарга булардын жумушу оңой көрүнүшү мүмкүн. А бирок ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыгы, кызыкчылыгы жана ошондой эле жетишкен ийгилиги болот эмеспи? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө троллейбус айдаган айымдар туурасында кызыктуу маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коноктору дал ушул троллейбустун айдоочулары болмокчу. Анда студиябызга чакыралы. Ал үчүн 4-чү троллейбустун айдоочулары Гүлбөбө Тешебаеваны, ошондой эле Элмира Кенжетаеваны студиябызга чакыралы. Гүлбөжө, келиңиз. Дал ушул бүгүнкү биздин студиябызга талкуу кылуу үчүн атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем алгач. Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Негизи бир жумушка келип калууга негизи бир нерсе түрткү болот эмеспи? Же кыйынчылык же болбосо кызык дегендейчи. Сиз ушул айдоочулук кесипти аркалаганыңызга канча жылдын жүзү болуп калды жана эмне түрткү болду? Атам водитель болчу айылда. Колхоздо 33 жыл иштеген. Мен ошо кишини көп жумушка узатып, жумуштан тосуп алып жүрүп, мага ушу интерес болгон. Анан ушуну мен жактырдым дагы. Анан шаарга келгенде, биринчи келгенде заводдо иштедим. Анан иштеп жүрүп ушу 12-чи троллейбуста Жаныбекова Катя деген эже иштечү. Ошонун жанында көп жүрүп анан ошого кызыгып кеттим. Мага жакты. Канча жыл болуп калды? Эми баш аягын эсептегенде 80-жылдары кирип окуп иштедик, бирок турмуш деген турмуш экен, турмушка чыгып, балалуу болуп дегендейин ортосунан үзүлгүндүү болуп калды. Эми азыр 19 жыл болду. Сизге деле дал ошол суроону узатайын. Деги эле ушул жумушка келип калууңуздун негизги себеби эмне болду жана ушул кесипти аркалаганыңызга канча жылдын жүзү болуп калды? Мектепте окуп жүргөндө бизде 3-класста бүтүп атканда бизге эжекебиз неме берген. Менин сүйгөн кесибим деген темада альбом ачып толтуруп келесиңер деп. Менин кошуна эжем бар болчу, Замира деген. Ал пат-пат деген трактор айдачу. Ал биздин Каракөл шаары боюнча жалгыз эле ошол эже иштечү. Ал машинасын баа тракторун оңдогондо мен ошонун жанында күлүүчүн ташып эле жүгүрүп айланып жүрчүм. Жардам бергим келчү. Ошонун негизинде кызыкканмын дагы. Жанагы ал убакта 5 тыйындык альбомдор болчу. Ошого менин сүйгөн кесибим айдоочу деп жакшы тарткан, сүрөт тарткан балдарга апарып жасатып, эжекем алып барсам, кыз бала дагы айдоочу болобу деп айрып салып туруп, кайра жөнөтчү. Барып кайра баштан жазып келесиң деп. Кайра эле ошол темада жазып алып барчумун. 2-3 жолу баргандан кийин эжекем айтты, бар, апаңды чакырып кел деп. Апам постоянно мугалимдердин сөзүн уккан үчүн мен атамды эриштип бардым. Анан кийин атам айтты, сен суроо бердиң, бул ошону аткарды. Значит, кызым айдоочу болсо айдоочу болот. Эртең жазып келет, кабыл алып бересиңер деп. Мен сүйүнгөнүмдөн кайра барып туруп дагы андан да кооз кылып жазатып алып бардым. Ошонун негизинде мен айдоочу болуп калдым. Анан Крупскийдин жакшы сөзү жазылып турчу биздечи көчөдө. Жумушту көңүлдүү аткарыш үчүн кесипти туура тандаш керек деп. Мен ошону ар убак окучум да. Анан мен Таш көмүр шаарында 89-жылдан бери автобазада ГАЗ-53 айдадым. 93-жылы шаарга келип, ушуга атайын иштеймин деп келип бияка окудум. Окуп 12-чи маршрутта иштеп жүрдүм. 12-чи маршрутта иштегенде менин өзүмдүн ошол эжекем атайын издеп келип, жолугуп, ой Элмира, ушул кесипти бала кезиңен тандагансың, акыры жетип иштеп атыпсың деп. Жүрүңүз эжеке, бир күрүк айлантып келейин деп кожзаводко апарып кайрап келип түшүрүп койгом 6-чы микрорайон. Чынын айтыңызчы, ушул кесипти сүйүп келдиңизби же жашоо шарттын айынан ушул акча табыш үчүн акча табуунун бир жолу катары тандап алдыңызбы? Кандай болуп калды? Ушу өзүм жактырдым көңүлүмө. Мен азыр мына Кудай буйрса пенсияга аз калдым. Ушу пенсияга чыккычак иштеп атам. Кудайыма шүгүр, жакшы көрөм. Даже түш көрсөң, түшүңдө троллейбус айдайсың. Жакындарыңыздар кандай кабыл алды ошол троллейбус айдап жүргөндө? Жакындарыбызга эң мен биринчи окууну бүтүп ушу иштеп жүргөндө айткан жокмун. Папашага болсо, каякта иштеп атасың, каякта окутасың? Шведияда иштеп атам деп эле коем. Анан бир кудам келип калып, көрүп калыптыр дагы. Анан отпуска болгондон кийин бардым да үйгө барсам. Унчуккан жок, отур, чай иштик, антик минтик. Анан кечинде келе кызым праваңды алып кел дебеди. Анан ошонткенде унчукпай калдым, чын эле сөз таппай калдым. Баягы Шведияда иштеп атам деп алдап койгонумачы. Анан унчукпай эле отурсам, алып келе кой деди. Анан правамды көрсөтсөм, анан
Баягы өзүнүн правасына окшош да, кызыл да бар бир эски правалар. Мейли эмне бир козу берейин эми праваңы, иштей бер балам деди. Анан мен айттым, эркек балдарыңыздан бирөө дагы шофер чыккан жок, мен чыктым, эми эмне кылайын эми. Ушу кесипти сүйдүм деп ошо ойдон иштеп калдым. Анан кийин деле шаарга келгенде түшүп жүрдүм. Сиздикичи кандай кабыл алды баягы туугандар? Эми сен кыз баласың деген сыяктуу жогоруда сиз айткандай. Мага Көпмечлик менен эле иштеп алдыңыз. жок, мага андай деле мындай терс көз караш болгон жок. Себебинде мен кичинекей менен эле тарсылдаган, сыртта эркек балдардын да жумушун кылган үчүн кичинекей менен айтчумун да, мен даже 8 классты бүткөндө город Майлисага мени атам алып барган, жөнөткөн, вернее, медучилищага тапшыр депчи. Анан кийин биз барып туруп эле гостиницадан орун алдык. Сатыбалиева Гүлнара деген кыз экөөбүз барганбыз. Даже ушу медучилищанын корпусуна да барып койуп болуптурмун да. Биз баягы берген акчаны, ал убакта 200 сом деген акча, шумдук акча болчу. 10 тыйындан киного кирет, ичип жеп эле келип жатабыз. Бир жума өткөндөн кийин жүрөм, кеттик үйгө, окууга өтпөй калдык деп барабыз деп үйгө келгенбиз. Анан атам капа болду дагы, эле 2 күндөн кийин эле жүр кызым. Теги, мен сени акча менен болсо да окутам деп даярданып атпайбы? Коркконуманчы. Ата, мен окуй албам химияны, мен H2O'дан башка эч нерсени билбейм деп ошентип жанталаш айткам да. Ошондон кийин барбай коёмбу? Турмушка чыктык, өткөн кеткендерди үйдө сүйлөшүп отурганда эле мен ошо кылганын атам айттым да, атам ай балам, ошону ошол убакта туура айтсаң, мен сени окутмакмын депчи. Ата, мен иштей албайм, мен только айдоочу гана болуп иштейм депчи. Мага өзүм кесибим жагат. Мен уйкучу эмесмин. Хоть 4-тө туруп кетебиз биз. Мен кечинде 12-де жатсам деле, коноктосом деле, мен эртең менен кыйналбай саат 4-тө туруп, дежурка менен ишке барып, кадимкидей эле иштеп келем. Күнүгө 4-тө? Жок. Смена биз бир жума биринчи смен, бир жума экинчи смен иштейбиз. Анан кийин дежуркага багы 5:40-та чыга турган убакыттарда, 6-га чейин чыга турган убакыттарда дежурка менен кетет. Андан ары ана машина менен барабыз, же болбосо маршрутка менен барабыз. Троллейбус айдоочулардын жумушу туурасында маалымат алып келиш үчүн биз атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Жупаркөл айым троллейбуста айдоочу болуп иштегенине 7 жылдын жүзү болуп калган. Бүгүн жумушка жаңы келген маалы. Биздин чыгармачыл топ айдоочунун иш күнүн кандай башталаарын жана жумушундагы кызыктар менен таанышып келдик. Айтымында дароо эле троллейбусту айдап кете беришпейт. Уруксат кагазын алып, наркологдон өтүп анан жолго чыгышат. Мына биз бул жерден бул путевканы алабыз. Путевканы алгандан кийин бул адам биздин бияка правабызды текшерип туруп, номерларын жазып берет. Муну алгандан кийин анан чыгып наркологко барабыз. Ар бир айдоочу жолго чыгардан биринчи спирт ичимдигин ичпегендиги тууралуу сөзсүз текшерүүдөн өтүшү шарт. Наркологдон өтүп аткан. Саламатсызбы? Бул жерден биз эртең менен наркологдон өтөбүз. Баягы линияга текшерип туруп, анан жөнөтөт бизге печать басып берип. Мына ошентип эми уруксат кагазын колго алган соң айдоочу сөзсүз түрдө өзүнүн троллейбусун текшерүүдөн өткөрөт. Бул жерден наркологдон өткөндөн кийин эми бул троллейбус менен линияга чыкканга уруксат алдым, чыкканга болот. Эми мен штангыларым баары жасалган, жакшы, нормальный. Эми линияга коем дагы жолго чыгам. Эми уже машинабыз линияга жарайт, уже чыга берсек болот. Мен азыр парктан чыгып жатам. Чыгып жатканда мен этият болушум керек. Бияктагы машиналар өтүп бүткөндөн кийин анан чыгышым керек. Жупаркөл айым өзүнүн буга чейинки кесиби айдоочулук эмес, бир топ окуу жайларды бүтүп, 2 жумушта иштеп келген. Бибисара Бейшеналиева атындагы институттун маданий агартуу факультетине өткөм. Менеджер жагына. Аны 5 жыл окудум, окуп диплом алдым. Дагы бир кесиптин ээси болгум келди. Ал 92-Сүймөнкул Чокморов атындагы
элдик көркөм окуу жайы болду. Аны 2 жыл окудум. Андан теричи бычмачы деген кесипти алып чыктым. Ал кесип менен мен 7 жыл иштедим. Жупаркөл айымдын жолдошу дагы өзү менен чогуу троллейбус айдап иштегенине 20 жылдын жүзү болгон. Жубайлардын учурда бир кыз, 2 оолу бар. Бул жумушка келип калуусуна өзүнүн кызыгы арткан. Бирок жумуштун оордугун жолдошум эскертсе да, болбой иштеп кеттим дейт. Жолдошум деле айткан, ай кыйын, иштебей эле койсоңчу деп, бир туугандарым да баары каршы чыккан. Ушу билтеген немени сен кичинекей кыз болуп алып кантип айдайсың десе, мен аябай намыстандым да, эмне үчүн мен айдай албайт экен, эмнеге айдай албайм деп, наоборот мен ого бетер кызыктырган да ушу троллейбус. Эң оорчулугу могу маршруткалардын эле туура эмес токтоп, баягы катуу келип калабыз да, биз, например, убактыбыз аз болгондо шашып айдап калабыз да, баягы убакытка жетишиш үчүн. Ошондо резко токтоп салганда мага кыйын болуп кетет да, ориентир алып баягы токтоп, же бирөөнү кагып аламбы, же бирөөнү жыгып аламбы деген ойдон мен аябай коркуп кетем негизи. Ар бир аткан таң өзүнчө кызыкка ээ болору таларсыз. Жупаркөл айымдагы алгачкы ролго олтургандыгы тууралуу күлкүлүү окуясын айтып, бизди жылмаюуга бөлөдү. Ошондо 9-чу троллейбусту айдачымын. Киевскийден Белинскийге кайрылып атсам, 2 гаишник туруптур. Анан баягы 2 гаишник сүйлөшүп атып эле, анан өкөтөң мен аябай таңыркап карап калды да. Анан мен да жөн турбай аларга тийишип тилимди сунуп койдум. Тамашалап элечи, баягы тилимди сунуп коюп эле бурулап кетип калдым. Анан тиги эмеге филармониянын остановкасына келип элди түшүрүп бүтсөм эле, баягы 2 гаишник машинасы менен келип асыма токтоду. Анан бирөө түшүп келип эле мени сурады да, чоңуз эмне тилиңди сунасың депчи. Анан баягы мен эмнегедир ушунча коркуп кеттимби, же мындай бир кызык болуп кетти эле, байке ал өзү эле чыга берет. Өзү эле чыга берет байке деп эле ушинтип эметип ийдим да. Анан тиги киши да, ошо гаишник киши дагы мындай уже возрасттагы киши экен, ушундай күлдү. Аябай күлдү да, ушунчалык каткырып күлдү. Анын күлгөнүн көрүп алып, мен да каткырып күлдүм. Айдоочу айым сөз аягында өзүнүн кесибин сүйөрүн айтып, буйруса эми бул кесип аркылуу пенсияга чыгам дейт. Ушул кесипти өзүм тандап келгенден кийин ушу менен эле өмүрүм өткүчө иштеп, ушу менен агарып көгөрүп эле ушу менен пенсияга чыгабызго деген тилегим бар. Мына ушундай сюжеттен кийин биз алдыдагы конокторду чакыралы. Ал үчүн номер 1 депо 1дин нускоочусу жана айдоочу Айсулуу Байчилееваны, ошондой эле номер 14 троллейбустун айдоочусу Татына Ырысбаеваны студиябызга чакыралы. Чындыгында троллейбус айдаган аял затын биз сырттан караган адамдар баягы жумуш оңой, бир линия менен барып келет деп ойлой беребиз да. Бирок деги эле троллейбус айдоодогу негизги талаптар кандай болуш керек? Троллейбус айдаш үчүн троллейбустун тех состояниясын караш керек, санитардык состояниясын караш керек. Троллейбус айдаш үчүн троллейбуска болгон ниетти коюш керек. Эл ташылып атат бу жерде. Элди ташыганда, элди кандай ташыш керек? Элди ташыш үчүн обязательно троллейбустун состояниясы, мына санитардык состояниясына карайт да. Эл түшкөндө троллейбус таза болуп турса, значит, адамдын көңүлү ачык болот. Кандай десем, элди мындай булукпай, жулукпай, элдер менен урушпай, өзүн мындай таза кармап, ушундай ойлойм, ушундай жүрүш керек. Деги эле көпчүлүгү бул жерде маек куруп олтурсак, техникага жакындар гана айдоочу болуштур да, эже дагычы. Сизчи ушул кесипке келип калууңуздун себеби? Сиз да техникага жакынсызбы, же кандай? Мен атайын окудум. Мен өзү 10 жыл айдачумун, өзүм машинем бар. Бирок Бишкекке каттаганга мен коркчумун. Анан ошо троллейбустун парктын окуусун окуп, троллейбус айдап, анан коркпой айдап кеттим. Мурда баягы ачкычты көтөрүп алып эле жүгүрүп жүрүшмүн деп атпайсызбы? Троллейбус бузулуп калса өзүңүздөр оңдойсуздарбы? Электричествосы бузула турган болсо биз заявка кылабыз, каерде бузулса ошол жерге токтоп, электриктер келип оңдойт. Механика жагы боюнча бузула турган болсо механиктер келип алар оңдоп беришет. Ошол турган убактыбызды путевкадан кемитет дагы
таза иштеген убактыбызга гана акча төгүп план төгүп беребиз. Жумушуңуздардын негизги кыйынчылыгы эмнеде? Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар, билинбеген мененчи. Жолго чыкканда жолдун тыгыны, эреже бузуулар, баягы кээ бирде баягы эле эме кылбайт, мындай кандай десем катуу эме сүйлөшпөйт, кээ бирде баягы элдер да буларга мындай жаман нерсе айтып кетет. Булар эми көп эле кыйынчылык бизге караганда буларга көп эле. Буга чейин бир маалымат алып калганыбызда айтып калышты эле да. Башка айдоочулар, башка машиналар мисалы бир гана алдын карап жолду карай турган болсо, бизде 2 жол бар деген сыяктуу. Туура бизде 2 жол бар, себеби 2 эле жол деп да айтпайбыз. Биз дагы эшикте кирген адамды карашыбыз керек. Дагы 2 көздөн 2 жагында күзгүлөрүбүз, 2 көзүбүз бар. 2 күзгүнү карабасаң, да бир кичинекей бир нерсени илип кетсең болду, ошону менен төлөп жатып калабыз. Азыркы машинелердин акчасы дагы доллар менен да. Мына односторонний, биз Московскийде постоянно одностороннийде жүрөбүз. Бизге жол беришпейт да даже. Бизге жол берди. Ушундайдан кыйынчылык болуп атат. Эң эле кыйынчылыгы могу Московский менен Баканбайды односторонний кылып койгон кыйынчылык да. Кичине болсо дагы мурда Баканбай ачык кезде жол бизге кеңирирээк болчу, кыздар. Кичине болсо да азыр аябай кыйналып калдык чынында. Жолдун тешиктери кыйынчылык бизге. Шаар ичинде жамаатчы жалаң. Айрымдар айтып калышат, ушул жумуш негизи аял затына туура деле келбейт. Аял зат үйдө эле олтурбайбы, кээлерди кечке көчөдө ушинтип айдоочулук кылып, нервин коротуп деген бир ой пикирлер айтылып калат. Сиздин көз карашыңыз? Ал деле туура. Бирок эми биз уже көнүп калдык. Жумушубуз да жагат, коллективибиз да жагат. Ошо менен иштеп атабыз. Май кызматкери сиздерди тозобу? Эреже бузуп калсаңыздар, же сиздин ошентип май кызматкерине эреже бузуп бир түшүп калган учуруңуз болгонбу? Же сиздер бир эле линия менен барып келген үчүн тозбойбу? Бизди деле тозот. Алар тозбош үчүн биз эмне кылыш керек? Биз деле жол эрежесин бузбай айдашыбыз керек. Анан кийин каратып туруп эле кыпкызыл эле светофордон өтүп кетсең, башкаларга жолтоо болсоң, тозуп ушундай жазалайт, праваңды алат, ишканага жетет, ишканадан ал жактан биздин башчыларыбыз неме кылат, урушат. Эмнеге мындай кыласың? Биздин даже айлыктарыбызды кезет бул үчүнчү. Троллейбустар көбүнчө дейт, буга чейинки бир маалымат алып калганыбызда үстүңкү линиясын кошуп атып дагы токко тартылып кырсыкка кабылгандар да болот деп айтылып калды эле. Мына ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. 600 болгондон кийин болушу мүмкүн. Потому что троллейбус 600 болуп. Ал үчүн токко урунганда кандай? Мисалы үчүн жаан болгондо азыр андай жок. Мурун болсо баягы эски троллейбустар болгондон кийин баягы эскилигин кылат. Баягы жаан учурда обязательно перчатка кийип алып туруп, таягын албаса аяден ток урат. Бизде мен деле андай троллейбус айдап калгам. 91-жылдары 064 деген троллейбус утечкасы табылбай, баягы не то что биз өзүнүн водительдери эмес, даже түшүп кеткен элдердин колдорун кармаганда, жана кээ бир темирлер чыгып калган жерлерде карманды урнап, же болбосо бутту басканда, темир поликти баягы полду басканда ток урат, урчу мурун. Азыр андай жалоба жок. Азыр жаңы троллейбустар. Ушу ток уруп атат, анан урду ток, анан эмне кылыш керек? Сразу токтотуш керекпи? Кандай кылыш керек? Кантип токтотуп чыгыш керек? Ток урар менен диспетчерге чалынат. Мына мындай болуп, мындай элдер мындай арызданып атышат, ток уруп атат дейбиз. Ошо кайсы жерден мисалы үчүн чалынса, ошо жерден элдин баарын чүрүп салабыз дагы, эл жок, эмеге паркка киребиз. Оңдош үчүн, Оңдош үчүн, Сиздерди мындай жогорудон карап отурганда бирде кайгырасың, бирде күлөсүң. Себеп ар кандай учурлар болот. Эмне үчүн сиздер аял киши болуп туруп үйдө отурбайсыздар? Жолдошуңуздар каршылык көрсөтпөдүбү сиздерге эжелер? Баарыбыз тең айтып атпайбызбы? Тандап алган кесибиз, ар бир адам өзүнө кесип тандап алат. Менин жолдошум мени уруша албайт, анткени мен өзүм жолдошум айдоочу. Он биринчи троллейбуста айдайт. Жакшы. Кесиптеш экенсиздер да. Эгер ушинтип кечке жүрүп, чарчап келип туруп тамак жасайсыздар, ашканада кандайсыздар? Негизи аялдын жүзү ашканада көрүнөт дейт. Ашканада деле жасайбыз, бирок үйдө балдар бар, уже чоң эле балдар бар, кыздар бар, алар жасап баарын даярдап коет. Жумуш жүрүп атат, бирок ар бир жумуштун өзүнүн бир кызыктуу нерселери болот эмеспи? Кызыктуу окуялар. Ошолор жөнүндө айтып өтүңүзчү. Ушу өзү менен эле окуган Мурсаева Асипа деген кызыбыз бар болчу. Экөөбүздүн мамилебиз жакшы эле. Кичине ыр жазчу ал. Анан окуп бүттүк, стажировкабыз да бүттү, өз алдыбызча иштеп жүрөбүз. Анан
мен сменге келатып анын троллейбусуна чыгып калып атпаймынбы? Ал убакта 12-чи троллейбус каттачу. Филармониянын алдына келгенде Академия науктан өткөндөн кийин эле бунун чымыны кармап калат, ыржасмайчы. Анан баягы ойлонуп кетип атып, Белинскийден оңго бурулуш керек да. Бул болсо өтүп кетип атпайбы түптүсчү. Штангабыз ыргып, тарс тур. Мен болсо айсып эле токтот эле токтойт. Анан өтүп кеттик нар жака. Токтоп, элдер ызычуу, баарын түшүрүп салды. Айспасам эмне болду? Десем, илхамым кармап кетти, ыр жазмайм депчи. Анан тияка анда автомат бар болчу, көчөдөн эле чалчубуз. Чалып, заявка кылдык, тигач келип, тигачтын шофёру урушуп атат. Эмне болду силерге депчи. Жак айта албайсың. Анан начальниктерибизге баргандан кийин рапорт жазабыз да, неме, объяснитель жазабыз да. Анан мен айттым, айспайм, сен башка причина жазсаң сени барып наказать этет. Андан көрө туурасын жаз деп. Анан кийин мен ушунда ыр жазчумун, ушул илхамым кармап кетип, жолду унутуп калдым депчи. Анан бирок аны наказать эткен жок, то что анын жазуучу экени билинип, биздин ар кандай конкурстарыбызга көп жардамы тийди да. Ал бирок ал убакта баягы сал жашыраак болуп, кичине жашырынып, уялып, сыртка көп чыгарчу эмес. Жакшы, келин сизге сизде да болгонбу? Мен 91-ден 95-ке чейин экинчи маршрут айдагам. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, боюм Кудайга шүгүр эле кичикей. Ал кезде анан баягы педаль менен тормозго бутум жетпейт, ошого байланыштуу мен отургучтун кырына отуруп алып айдачымын. Анан Ош базарына келгенде кыргыз ата келди дагы, балам, Ош базары ушул жерби деп сурап атат менден. Анан ооба ата, ушул жерден түшөбүз десем, мага таң калып карап, балекетиң алайын, күндө такай ушинтип туруп алып иштейсиңби деген да. Ошол эме ушунгө чейин мен үчүн күлкү. Мен мына жакында эле болду, мына Нариман Төлөев мэр көрөт эмес беле? Жанагы бизге Беларусь троллейбусту ошол киши алып келди да. Анан келатсам эле Белинскийден өткөндө эле токтоңуз деди. Тоолук молдодон остановкадан токтоп калдым. Тааныбап, действительно тааныбап турмун ошол кишини. Өлүп кетейинчи. Анан кабинаны ачсам эле бою тиейин деп калды, эңкейип турду. Жана да бирөөсү салонго кирди. Анан кондуктор менен иштейчүмүн анда. Бул машина жактыбы сизге троллейбус деди. Анан жакты, аябай жакшы, удобный экен. Мен азыр иномарка машина айдагандай эле болуп атам дедим. Десем, жакса болду, жакшы экен, состояниясы жакшы экен деди. Жакшы дедим. Анан сиз ким болосуз дедим да. Чындыгында эле деп тааныбасам, сиз ким болосуз деп ошентип суратсам эле, мен болом да бирөө деп койду. Унчуккан жокмун мен да. Түшүп кетти, түшүп кеткенден кийин эле кондукторум келип, ой, бул ким эле десем, ой, Нариман Төлөевди тааныбайсың дейт. Айланайын, таанышпасам майдан билейин, тааныбайм чынында эле деп мен да күлүп атпаймынбы. Ошентип күлдүк. Анан мен күлдүрүп атпайм, эртерээк айтып койбосуң мени чукуп тиги үй сурап айтып белек, биздин троллейбустун управления бир үй куруп берсеңер болот дебейт белем деп күлдүрүп атпайм алсыгандай. Чынында көрбөсөң же тааныбасаң, чынында барганда телевизорду деле көп көрбөйбүз биз чынындачы. Мана чарчап барасың, бул кыз айтмакчы, үйдө балдары бар экен, тамак жасайт. Менде жок, Абышкай кемпир экөөбүзбүз. Барасың, тамак жасайсың. Анан убакыт жок чындыгында телевизор көргөнгө деле. Кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Мен мына 91-ден бери иштеп атам деп атпаймынбы? Мына быйыл 26-чы жылда иштеп атам. Мындан 3 жыл мурун Бишкек башкарманын ичинен ветеран труда деген наамга жетиштим. Жакшы. Андан 1 жыл мурун, бир жыл кийин Милицкий Геннадий Алексеевич азыркы темер ошо кишинин колуна мэриядан грамота алдым. Жакшы. Ушул эле суроону сизге узатайын деп аттым эле. Деги эле мисалы башка сыйлыктарды алганда ар ким мисалы эң мыкты мугалим же болбосо эң мыкты дарыгер деген сыяктуу бир наамдар берилет го. Сиздер үчүн кандай наамдар берилет? Андай наамга жете элекмин. Бизде чеченки аял бар. Ошолго ал кыз маалында десемби жок. Даже ушу 18-20 жашында келип бизге ишке кирген экен. Ортосунда эч кандай үзгүлтүксүз ушул убакка чейин иштеген. 30 канча жыл деп былтыр бизге ага неме берди. Эмгек орденин берилди. Бул эмгек орденин алгандан кийин буга эмгек сиңирген жана жумушу боюнча дагы кошумча пенсия төлөнөт экен.
Буга эле бул жалгыз эмес, буга кошуп да экинчи парттан 2 айдоочу ушундай наамга ээ болду. Булардын алган наамдары деле мен үчүн сыймык да. Мен өзүм алгандаймын. Мыкты наамды алгандар бар экен да, ишинин үзүрүн көргөндөрчү. Анан сиз дагы ушундай наамга жетейин деп иштеп аракет кыласызбы же эми күнүмдүк турмуштагы айлык акы болот деген Биз сыяктуу? дагы ушунча аракет кылабыз, ошого жетиш керекпиз деп. Ага жетиш үчүн кандай иш аракеттерди кылыш керек? Кандай? Биз дагы ошо эрежени, парктын эрежесин бузбай, прогул кылбай. Эми биздин бала чакабыз бар, ошон үчүн биз больничныйга чыгабыз, ал не считается. Калган эреженин баарын сакташ керекпиз. Ичпей, ДТП кылбай, улууларды сыйлап, троллейбусту карап, жууп тазалап туруш керекпиз. Элдер менен урушпай. Сиздерге суроо мага аябай кызык болуп атат. Сиздердин айлыгыңыздар канча? Анан экинчи суроом, эгер сиздерди көрүп кыздарыңыздар дагы ушуга мындай кызыккандары барбы? Троллейбус айдайм деп. Эгер ушундай болсо, жолто болбойсуздарбы? Менин үйүмдө 3 кызым бар. Менин кыздарым бул айдоочулук жакка эч кандай шыгы жок. Мен аларды менин жолуму жолдободуңар деп мен нааразы эмесмин. Анан биздин зарплатабыз жөнүндө айтсам, бизге айына саат бөлүнөт. 180 саат, 170 саат. Ошол саатты айдап, ошол сааттын планын акчасын төксөк, биз 20 миң, 25 миң айлык алабыз. Албай калдым дегенде канча аласыздар мисалы? Албай калдым дегенде 10 миң менен 15 миңдин ортосунда алынат. Водительдерден айтып атпайбы азыр көп айлык алып атабыз деген эмнеден? Бул иштеп эле жаңы жумушка келип эле 20-25 миң алышпайт. Стаж керек. Үчүнчү класс делет, анан 3 класстан 2 класска экзамен берет, 2 класстан анан 1 класска экзамен берет. Ошол каждый класс сайын айлык акы кошулуп турат. И жылына жараша болот. Мисалы үчүн бул чоң кыз 3 жыл иштедим десе, бул эжекенин иштеген стажы. Ошого жараша анан кийин айлык эме берилет. Буга чейинки бир маек куруп сиздер жөнүндө багы сүйлөшүп калганыңызды айтышты эле. Ушул троллейбус айдаган айымдардын көпчүлүгү эркек мүнөз болуп калышат, анан орой болуп калышат депчи. Анан сизде да ушундай мүнөздөр барбы? Же атайын ушундай эркек мүнөздүү болуш үчүн багы ар ким эле баш бербей кетпесин деп атайын ошого үйрөнөсүздөрбү же чындап эле адамдар менен кармаша берип эркек мүнөздүүлүк болуп калабы? Адам менен кармашабыз, айдоочулар менен кармашабыз, тиги пассажирлар менен кармашабыз, ошондой мүнөзгө жетебиз. Эркек мүнөздүүлүк, Эркек мүнөзгө жетебиз. Бул кесип мындай швея же мындай контордо иштеген кесип эмес да. Жок дегенде эле багы урушуп, тим эле мушташ эмес, просто жумуш эркек жумуш. Эркектер кылат ушул жумуш. Эркектер менен эркектей болуп иштеп, ошого көнөсүң. Абдан багы кырылышып, бурушуп эмес, просто мүнөз ошондой болуп калат. Мисалы үчүн тиги келип туруп айдабайсыңбы десе, келип алып азыр деп айтпайсың да. Ай, бана азыр айдап артыңан барам деп ушундай да. Ушул эле мүнөз. Эркек кандай эме кылса, ошондой эле ушундай эле. Эркек мүнөздүүлүккө жумуш өзү тарбиялап коет дейсизби? Жумуш өзү эмек болот, тарбиялап коет. Анан буга чейинки сүйлөшүп калганыбызда бир ичера саармердендер өтүп турат, конкурстар катышып турат, таланттуу деп да калдыңыздар. Ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр, кимиңиздер таланттуусуздар балким? Буга чейин деле жылына эле өтүп атат Сармерден. Сармерденде буга чейин биринчи депо, экинчи депо деп багы кыз эркек бөлүнбөй эле чогуу өткөрүчүбүз. Бу жылы болсо өзүбүзчө ойлондук. Сармерден дегенде мындай кылбайлыбы? Жалаң кыздар жана балдар. Ошондо Сармерден кызыктуу болот. Атоба аралашканда багы атаандаштык болуп кеткен эки паркка тең деп, анан биз эки парк бөлүнүп алдык. Биринчи парктан кыздар, экинчи парктан балдар. Анан мына жакында эле ошо Сармерден ойнодук, ырдадык, аякта оюн курдук. Мына буякта үчөөбүз катышканбыз. Ырдадык дегендей. Аны ырдасаңыздар, талантыңыздардан бөлүшө кетпейсиздерби? Эмгек сиңирген артисттерди ырдабасам дагы айдоочунун деңгээлинде айдап баратып, мына кыялданып ырдап калган учурлар болот. Келиңиз анда ошондой таңкы маалда бир эле кругта болот. Андан кийин ырдаганга эмес, дем алганга убакыт жок болуп калат. Анда ошо кыялданып бараткандагы учурдан бир элестетип бир куплет ырдап берейин. Салама Садыкованын кыргыз жеринде. Ала тоо ак калпагын кийген кезде
аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосо кучактап ой кырларын нурга кошо улусуң кыргыз жерим нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жерим ырдан бүткөн. Кол чабалат. Бул баягы таңды тосо ырдаган бул мага жагат. Өзүм бир маал бир ырдап коем, бир куплет. Экинчи маршруттан 16 деп айтылып атпайбы? Азыр 7 маршрут деген агезде 16 троллейбус болчу. Биз баягы арбеттен тамактанып чыккандан кийин адам өзү уйку келип турат. Водительдер, айдоочуларга ушундай болот. Анан баягы 16 мурун цирктен бүтчүбүз. Мен мындай цирктен остановкадан түшүрүп элди карасам, салондо эч ким жок экен. Анан баягы бракосочетанияга буруп атып, анан баягы кыялданып, мындай өзүмдү ойготкум келдиби, анан аябай бир ырдап келип остановка келейин десем эле бир орус бала артымда калып калыптыр, көрүнбөй калыптыр. Ой, вы хорошо поете дегенде жүрөгүм силерге ырдап берип коеюн. Өзүм нарындыкмын, нарындан жазган саламга. Келиңиз баштайды. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, эй кылгырып көздөн жаш тамган. Баратам нарын калага, ынагым сенсиң садага, жүзүмдөй бышкан мөлүтүлдөп, эй жүзүңдөн жаным садага деп Мен аябай таң калып атам. Мен ырчыларды алып келип ырдатчу элем, бирок алар мынча ырдай алчу эмес. Келиңиз эжеке, сиздин талантыңызга да күбө болобу? Анда күлдүрүп коесуз. 2 аял скорый помощь чакырыптыр да. Анан скорый помощь келатыптыр. Келгенче тиги баласы уже 4кө чыгып калыптыр. Ошентип 4 жыл пробкада туруптур. Жакшы. Сиздерге сурап жаткым келет. Бүгүн мына эң мыкты айдоочулардын катарын толуктап ушул жерде шаңга бөлөп турасыздар. Анан сиздерге сурап жаткым келип атат. Эгерде бул айдоочулук кесип болбой кала турган болсо, ким кайсы кесиптин ээси болмок? Бала кезде ушу балерина болгум келчү да. Өзү бутум учундан бир 7-6-5 жашка чейин басчумун да. Анан үйгө барган ал илгери болуп калды эми бул балдарга, кыздарга бир эски Волга менен бир орус аял, анан бир орус киши, анан бир кыргыз киши барган да, биздин айылды кыдырып. Ошондо папаша чоң атанын колунда өскөн, анан чоң атам бербей койгон да. Ал ошондой бергенде чоң атам, может мен балерина болмокмун. Мен кичке кезде ушу ата-энемди ичип баягы концертке барчумун да. Анан аябай ырдап атышса, өзүмдү ошо сахнада өзүмдү элестетип, анан деп Байтулеев Айсул деп чакырса, мен ушинтип ырдасам деп ырчылыкты эметчимин. Азыр өзүм ушу кесип тандаганыма өкүнбөйм. Ар бир кесиптин өзүнүн, баягы кесиптин өзүнүн майрамдык күнү болот эмеспи? Сиздердин майрамдык күнүңүздөр кайсы? Жана кандай кылып майрамды өткөрөсүз? Бизде ар жыл октябрь айдын акыркы субботасы айдоочулардын күнү, акыркы субботасы. Бизде майрамда биздин правком, начальстволор атайын майрам уюштурушат, конкурстарды жасайт, катышабыз. Буга эми баягы айдоочулардын баардыгы толук келе албайт. Биринчи сменде бүткөндөр келип катышат, же биринчи сменге чейинкилер келип катышат. Келиңиз, ушу майрамга байланыштуу сизге да бир суроо атайын. Чындыгында башка майрамдарда, сиздин кесиптик майрам эмес, башка майрамдар маалында дайыма кызматтасыздар, сиздерчи. Анан ал майрамдар өтүп кеткенден кийин майрамдап каласыздарбы? Же майрамдабай эле унутта калып калабы сиздер үчүн? Жанагы Норус майрамы болуп калат го. Норус майрамы болгондо атайын кой союлат. Кой союлуп, плов басылат. Анан кийин биринчи сменде, экинчи сменге келгендерге биринчи тамак беребиз. Анан алар линияга кетишет.
Андан кийинкисине дагы беребиз. Ушундай эки эметпе майрам, Норус майрамда ушинтебиз. Анда дал ушул бүгүнкү биздин конокторго карата да коомчулуктан бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Бишкек шаарындагы троллейбустардын көпчүлүгү эски абалда. Эмне себептен сиздер бул маселени көтөрүп чыкпайсыздар дейт. Азыр эски троллейбустар аз. Мына Кудай буюрса июль, август деп башчыларыбыз сөз берип атышат. Июль, августта буюрса жаңы троллейбустар келет. Айрым учурларда айдоочулар жүргүнчүлөргө карата орой мамиле кылышат. Өзгөчө жашы өтүп калгандарга. Сиздерде оройлугу үчүн жумуштан айдалган учурлар кездешеби? Болот андай убакыттар. Бирок жумушта эми мындай да бизде баягы убакыттар болгон үчүн кемпир кесектер, кары картаң чалдар жай түшүп, жай чыгып убакыттын көбү өтөт. Мен салонго сразу айтам. Жаштар кичине гуманныйраак болуп, алдагы абышкан өгөдө тартып койсоңор, үнүм да түзүк эле, баардыгы анан тура калышып айтат. Мен баягы остановкага кеп токтогондо эле көрөм. Кары картаңдар чыгып атат, сразу эле айтам. Чоң жигит тартып чыгарып кой. Арканкы эшикте коляскасы менен аял чыгып атат, көтөрүп киргизишип койгула. Бирок баягы кары картаңдардын деле көбүнчө мына орустары неме кылат. Кыларга иши жокпу, кичине эле бир ашыкча сөз сүйлөбөгөнгө аракет кылабыз бизчи. Бирок келип, анан арызданып, анан бизди ошный ставка деп жолуктуруп, ушундай разборкалар болот. Бирок бунун үчүн бизде өтө катуу жазалайт. Айдоочулар менен мына жүргүнчүлөрдүн бири-бирин түшүнүшпөгөндүктөн уруш ошондон чыгат. Мына өткөндө мен өзүм троллейбус менен барам, троллейбус менен үйгө кетем. Көбүнчөсүн өз көзүм менен көрөм. Кээ бирде айдоочулар бага айтып келсе, биз ишенбейбиз, өз көзү менен көргөндө сөз ишенесиң. Мына жакшынакай эле келин берип атат, жол киресин төлөп атат, айдоочу акчасын кайрып берип атат. Эми ошол келин кечигип атканына карабай туруп, жок, мен сага деген жаңы акча бердим, сен мага жаңы акчадан беришиң керек дейт. Анан мен айтып атам, чоң, бул кечигип атат, банк эмес. Болгон түшкөн акчаны берет, айдоочу бериш керек да. Вот ушундан эле анан уруш башталып калат да, көбүнчөсү. Эң жөнөкөй нерселерден. Эң жөнөкөй нерседен. Мына бүгүн да кечиресиздер, келатам жумушка, өзүм деле троллейбус менен келатам. Айдоочу токтоду, элдерин түшүрдү, салды. Правила боюнча мындай, эшикти жаптыңбы, токтогонго акың жок. Уже 2-3 метр өткөндө. 2-3 метр өткөндө эме пенсионер орус чал тосту. Светофор жашыл, ана эме акысы жок токтогонго айдоочунун, кетти. Ошол эле кайра паркка келип жалып келип атат чал. Бул деген мени деген атайын эшигин ачпай, албай кетти. Троллейбустан башка жеңил автоунааларын кандай айдайсыздар, айдай аласыздарбы дейт. Мен ортодон иштебей калганмын да. Ошол убакта мен Honda Odyssey машина сатып алып эле мен Жалал абад Бишкек таксовать этип иштегенмин. Төө ашууну перевалды ашып, шумдук эле башкарам. Эмне себептен сиздерде жаш кыздар иштебейт? Эгерде иштейбиз деп келишсе, үйрөтөт белеңиздер дейт. Келет, жаш кыздар да келет, жаш кыздар да иштейт, бизде бар, көп эле бар. Жакшы, суроолор болду окшойт, Анда мындай кылалы, эсте калгандай кылып, таасирдүү кылып көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Биз ушинтип троллейбус айдайбыз, айдоочубуз, эмне үчүн үйдө отурбайсыңар деген сөз болуп атпайбы? Эми ар ким өзүн сүйгөн кесип үчүн аракет кылып, өзүн сүйгөн кесип үчүн тырышып, анын ортосунда турмушка чыгасыңар, анын кыйынчылыгын тартабыз дегенде бала багабыз. Ошонун баарын көтөрө билиш керек, аял заты болгондон кийин. Мен жумушум оор деп эле ар кимге неме кылбайлы. Ошон үчүн силерге жакшы, өзүңөргө жакшы, өзүңөргө жаккан кесипти тандагыла. Өмүрүңөр узун болсун эле дейм, окууларыңарга ийгилик, силердин ишиңерге аябай ийгилик, силерге дагы ушундай студия ачып алганыңарга, бизди ушинтип келип чакырып, ушул жерге элдин алдына бизди көрсөтүп атасыңар да. Ошого биз ыраазычылык беребиз, таасим кылабыз дагы. Рахмат, ушу өркүндөй бергиле, көбөйө бергиле. Мен биринчи эле ушул жерде айтып кетет элем. Жаштар келгиле, окуп, мен лично мага келсеңер, мен да үйрөтөм, эжекеңер да үйрөтөт. Бул кесип
кесипти мен жана да айтып кетпедимби, жумушту көңүлдүү аткарыш үчүн кесипти туура тандаш керек. Азыр көпчүлүгүбүз эле чоң окуу жайларды бүтөбүз, же жумуштун жоктугунан, же айлык маянасы аздыгынан ошол окуп бүткөн кесипке иштебей башка жумуштарды аркалап кетип атабыз. Өнүгөлүк, бизге деле жакшы жаңы троллейбустар келсин, силер бат чыгып, бат акча төлөп турсаңар, биз үйгө шаңдуу кетебиз. Жакшы. Эфириңиздерге чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Мына ушул эле сөздөр да мен деле кайталайм, өсүп өңгүлө келгиле деп атабыз. Мына мен ушу өзгөчө ушу чоң кызды чакыргым келип турат. Аябай катуу суроону берип калды, айлыктан үйдө келип каалоочулар болсо келип эме окуй койгула. Эрежени сактагыла, бизди сыйлагыла. Ошо биздин жолдорду да оңдолсо вообще жакшы болот эле баарыбызга. Ошо баарыңарга ынтымак, ийгилик, баарыңарга рахмат. Троллейбус айдаган айымдардын жетишкен ийгиликтери, алардын биз билбеген сырлары туурасында кене маалымат алып бергенге аракет кылдык. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.